Көз жан дүйнөнүн күзгүсү дешет. Мейли, ал бакырайган сулуу болсун же жымшыйып араң эле ачылган көздөр болсун, айырмасы жок. Эмнегедир көздөрдү көп карайм. Сүйлөшүп жаткан адамымдын көздөрү ылдый болсо, өзүмчө жүдөп кетем. Бирок бир сырдуу көздөрдүн туткунунда калам деп эч ойлогон эмесмин. Жумушка келе жаткам. Татынакай кыз маршруттук такси күтүп, аялдамадагы олтургучта олтуруптур. Жанындагы орун бош экен. Ошол жака бет алдым. Олтурганымда коомай жылып койгону болбосо, серп салып деле караган жок. Акырын тамагымды кыра жетелеп алдым. Анда да реакция болгон жок. Өзүмчө тартына түштүм. Болуптур. Мен дагы көңүл бурбайм, дедим ичимден. Бирок көзүмдүн кыйыгы менен кайра тиктедим. Ал да карап калды. Ошол замат мен ал көздөрдүн тереңине чөгүп кетти. Сулуу деле эмес, капкара да эмес. Кадимки кыйгачынан келген кыргыз кызынын көзү. Бирок жаш кыздын эч качан мындай акылдуу, токтоо, а балким кайгылуу тиктегенин көргөн эмесмин. Кайгылуу көздөр көөдөнүмө тепчилди да калды. Ал аялдамадан троллейбуска түштү. Анын артынан мен. Жумушка шашып жатканымды да эсимден чыгардым. Артынан акмалап карап келе жаткам. Бир убакта жоготуп жибердим. Кайсы эшикке кирип кеткенин билбейм. Ошентип менин азабым башталды. Күндө биз кезиккен коомдук унаага түшөм. Ар жак бер жагымды карайм. Бирок ал жок. Бир жума кыжаалат кылгандан кийин менин сулуум кайрадан пайда болду. Кысылган элди түрткүлөп жатып, эптеп жанына жеттим. Бул жолу эски таанышын көргөндөй жымың эте жылмайып койду. Бүттү. Мага мындан артык эч нерсенин кереги жок эле. Болду эми. Колумдан чыгарбайм, деп ирдемсип келе жаттым. Ал түшөрү менен мен да түшүп калып, катарлаша бастым. Салам. Таанышып алсак болобу? Менин атым Рустам. Ал жай гана тиктеп койду да, башын аста чайкап басып кетти. Ичимден ачышкан ай. Бир чети жиним келип, бир чети намыстанып бара жаттым. Экинчи жолу ал адамды ойлобоско, издебеске өзүмө сөз берип жаттым. Бирок өчөшкөнсүп анын элеси маңдайымда турган. Баары бир коомдук унаага түшөрүм менен аны издеп баштайм. Аны көрсөм, издегеним табылгандай сүйүнөм. Жок болсо, жетим калгандай томсором. 2-3 жолу сүйлөшөйүн десем, үн катпай койду. Бул эмне? Теңсинбегениби же? Ого бетер күйүп жанып жүрдүм. Бир күнү мага анын сыры ачылды. Жумуш боюнча бир кеңсеге барышым керек эле. Түштө болуп калган. Түштөнүп алайын деп кафеге кирдим. Ал жактан менин сүйүктүүмдү көрүп сүйүнүп кеттим. Бир кадам таштап барып, ордум да, каттым да калдым. Ал каршысындагы курбусу менен колун жаңсап сүйлөшүп жаткан экен. Мени байкаган жок. Ошондо гана мен анын сүйлөбөй турганын билдим. Кылчая берип, ал дагы мени көрдү. Тиктешкен экөөбүздүн тең көздөрүбүзгө жаш толуп бара жаткан эле. Ал ордунан дароо туруп чыгып кетти. Мен узата тиктеп гана кала бердим. Аттиң. Ошондо артынан чуркап токтотуп калсам эмне? Андан бери жарым жыл болду. Мен сени көрө элекмин. Жолугуп калсам эмне дээримди деле билбейм. Бирок издеп тапкым келет. Биз жолуккан аялдаманы, ошол маршруттук каттамды карагандан эч качан тажабайм. Сен тууралуу сырдуу көздөрүңдөн башка эч нерсе билбейм. Бирок үмүт үзбөй күтүп жүрөм.